Muhammed пайгамбардын өмүр баяны. Китепти окуп, аудио китептештирген Шакиров Эрганат. Азирети Мухаммеддин төрөлүшү. Акырында ааламатпай зарыгып, күткөн Нур Абдулла менен Аминанын ак никесинен жаралып, 571-жылы 20 апрель күнү таң куланөөк салганда бул дүйнөгө келип, ааламды шаңга бөлөдү. Анын келиши менен жараткан Алла Тааланын мерими, ырайымы бүт дүйнөгө толуп ташты. Жаркыган таң коюу караңгылыкты алда кайда айдап салып, жан дүйнөлөргө жарыктын шооласы тие баштады. Аң сезим кемелине келип, сөздөрдүн жана сухбаттардын лаззаттары артты. Бүт нерсе бир башкача маңызга, бир башкача түргө кубулду. Буттар жерге кулап талкаланды. Кисралар аймагындагы урабастай курулган Мадаин сарайларынын устундары жана мунарлары жыгылды. Ошол кездерде адамдар аздектеген, элдин көңүлүндө ыйык деп саналган Сава көлү залимдиктин чылчыгы сыңары куруп жок болду. Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде жараян эткен ушул оңдуу айындар асылзат Мухаммед Мустафанын келишинин алгачкы береке жишаны болду. Бул береке жер жүзүн гана эмес, бүтүндөй ааламды кучагына алды. Ошол жылы молчулук өкүм сүрдү. Арине, Алланын элчиси төрөлгөн түн жан дүйнөсүн аруулаган даанышмандардын назарында Кадыр түндөн кийинки эле ыйык түн болуп саналат. Ибн Аббас төмөнкү маалыматтарды риваяттап калтырган. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү төрөлгөн. Дүйшөмбү күнү пайгамбар болгон. Меккеден Мединага дүйшөмбү күнү көчкөн. Кайра эле кийинки дүйшөмбүдө Мединага жетип барган. Хаджарул Асвадты дүйшөмбү күнү ордуна койгон болсо, Бадыр жеңиши да дүйшөмбү күнү берилген. Дүйшөмбү күнү. Бүгүн силерге диниңерди толуктадым. Маида сүрөсү 3-аят деген аят түшүрүлгөн. Өмүрүнүн акыркы дүйшөмбүсүнө көз жумуп, Алла Тааланын алдында кайткан. Алланын элчиси төрөлгөндө Меккенин калкы абдан сүйүнүшкөн. Тарыхый булактардагы маалыматтарга караганда, Халимадан башка Сувайба аттуу таалайлуу сүт энеси болгон. Ал пайгамбарыбыздын душманы Абу Лахабтын күңеле. Сувайба Абу Лахабка баланын сүйүнчүлөп барат. Уруулаш маркум тууганынын уулду болгонуна чындап сүйүнгөн Абу Лахаб Сувайбаны азат кылган. Тууганга күйүмдүүлүгү жана жакынына болгон сүйүнүчүнөн улам Алла Таала Абу Лахабтын дүйшөмбүдөгү азаптарын жеңилдетип койгон. Ибн Аббас төмөнкү окуяны баяндайт. Тууганым Абу Лахабты өлүмүнөн 1 жылдан кийин түшүмдө көрдүм. Абалы жакшы эмес. Сага кандай мамиле кылышты? Деп сурадым. Абу Лахаб Мухаммеддин туулганына сүйүнүп, Сувайбаны азат кылгандыгым үчүн дүйшөмбү күнгү азабым бир аз жеңил болуп жатат. Ал күнү баш бармагым менен сөөмөйүмдүн ортосунда ушул кичинекей тешиктен чыккан суу менен сергип жатам, деп жооп берди. Азирети пайгамбарыбыздын куттуу ысымдары. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн куттуу ысымдары бар. Кур'ани Каримде айтылып кеткендей, ысымдарынын эң башкысы Мухаммед жана Ахмад. Мухаммед бул абдан макталган, мактоого татыктуу деген маанини билдирсе, Ахмад абдан шүгүрчүл, Кудай Таалага хамд айтуучу дегенди туюнтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мухаммед деген ысмы Куранда 4 жерде, ал эми Ахмад деген ысымы 1 жерде кездешет. Инжилде болсо ушул эле ысымдар бирдей маанини туюнтуп, Фараклит деп белгиленет. Азирети пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде төмөнкүчө маалымдайт. Мен Мухаммедмин жана Ахмадмын. Мен Махимин. Менин пайгамбарлыгым менен Алла Таала капырлыкты жоет. Мен Хаширмин. Кыямат күнү адамдар мага ыктап жыйналышат. Мен Акыпмын, Хатумул Анбиямын. Менден кийин эч ким пайгамбар болбойт. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ырыстуу ысымдары көптөгөн чыгармаларда, эмгектерде жазылып да айтылып да келет. Маселен, 200-гө жакын ысымдары Далаил Хайрат аттуу китепте маалымданган. Учурда пайгамбарыбыздын мечитинин кыбыла тарабында көркөм жазуу санаты менен кооздолуп жазылган Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн куттуу ысым жана сыпаттары бар. Алардын бир бөлүгүн атай кетсек: Ахмад, Махмуд, Мухаммед, Хамид, Башир, Назир, Бурхан, Амин, Аувал, Ахир, Духа, Хабибуллах, Хади, Хатам, Мухтар, Мустафа, Муджтаба, Наби, Нур, Рауф, Рахим,
Расулуллах, Расулис Сакалайн, Рахматан лил А'ламин, Сайидул Мурсалин, Сайидул Каунайн, Имамул Харамайн, Имамул Муттақин, Шафиул Мусхабин, Шамс, Таха, Умми, Ясин. Сүт энеге берилиши. Ааламдын асыл заты бул жалганга жетим болуп төрөлдү. Куран аятында мындай деп айтылат: Ал сени жетим кылып таап, башпаана бербеди беле? Ваз-Зуха сүрөсү 6-аят. Алгач төрөлгөндөн тартып бир топ күн бою Азирети Мухаммедти өз энеси эмизди. Андан кийин таалайлуу Сувайба уулу Масрух менен болочок пайгамбарды эмчектеш кылып багып, сүт эне болуп калды. Камкордуктун жана жоопкерчиликтин жандуу элесин берген Алланын элчиси өмүрүнүн кай мезгилинде болбосун Сувайбага абдан күйүмдүү мамиле кылган. Меккеде жашап турган кезде Азирети Хадича энебиз да, пайгамбарыбыз өзү да ага колдон келген жакшылыктарды көрсөтүшкөн. Кийин Мединага көчүп кетсе да, арубак сүт энесине кийим-кече, азык-түлүк жөнөтүп, муктаждыктарын камсыздап турган. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сүт энесине мынчалык деңгээлде урмат-сый көрсөтүшү жана тыгыз алакада болушу опол тоодой камкордук болуп саналат. Бул жакшылыктын гана белгиси. Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга сүт эне баалуу таалайы Сувайбадан кийин Халимага насип кылган. Ошол доорлордогу үрп-адатка ылайык арабтар жаңы төрөлгөн балдардын чөлдө жашаган урууларга эмизүүгө беришкен. Чөлдүн абасы адамдардын саламаттыгына да, ден соолугунун чымыр болушуна да пайдалуу болгондуктан, элдин көпчүлүгү өз ыктыяры менен балдардын сүт энелерге тапшырышчу. Анын үстүнө чөл калкынын тили таза болгон, кошумчасыз так сүйлөшкөн. Балдардын ал жакта өсүшү алардын араб тилин так өздөштүрүүсүнө жана сөз байлыгынын артышына зор пайдасын тийгизген. Үрп-адат боюнча кичинекей Мухаммедти экинчи сүт энеси Халимага тапшырышкан. Айрыкча Бани Саад уруусу араб урууларынын ичинен тилинин адабийлиги жагынан эң алдыда болгон. Азирети пайгамбарыбыз ошентип көркөм сөздүн туу чокусу саналган Алланын китебин үйрөтүүгө, динди жеткирүү вазифасына бала кезден даярдалган. О Алланын элчиси, сенден өтө чечен сүйлөгөн жанды көрө элекмин деген Абу Бакирге Азирети пайгамбарыбыз: Буга таң калуунун кереги деле жок. Мен Курайш уруусунан болом, жана сүт энем Саддын урпагы болот, деп жооп берген. Халима бинти Харис алейхиссалам пайгамбарлардын султанына кантип сүт эне болуп калганын төмөнкүчө эскерет. Ошол жылы каттуу ачарчылык өкүм сүргөн. Мингеним боз эшек, жанымдагы шериктерим жалаң Сад уруусунан эле. Алар менен сүт энеге тапшырыла турган умуркайларды алуу үчүн Меккеге карай жол тарттык. Жолдо азыгыбыз түгөнүп, кыйналганыбызды айтпа. Картайып калган ургачы төбүбүз боло турган. Андан тамчы сүт чыкпайт. Алас келгенси бешикте жаш балам бар. Жаныбызда өзөк жалгар нерсе калбагандыктан баламдын курсагы ачып ыйлап жагы басылбаса кана. Ошентип акырында Меккеге кирип келдик. Көздөрүм муңайым, сулууча келген бир келиндин баласын эч ким алган жок. Атасы жок болгондуктан эч ким албаган сыяктанат. Мени менен келген аялдардын бардыгы ата-энеси тирүү балдарды алып кетип калышты. Түш ооп баратты. Куру кол кайткым келбеди. Аргасыдан ошол баланы аларымды күйөөмө айттым. Бардым да баланы алып, тигип койгон алачыгыма кайттым. Күйөөмдүн көңүлү эмнегедир жайдары. Кемпир, ушул баланы алганың жакшы болду. Ким билет, балким ушул жетимдин арты менен бизге Алла Тааланын түгөнбөс жакшылыгы жана берекеси жайттыр, деди бейкыбар гана. Кудайга ант болсун. Баланы кучагыма аларым менен сүтүм ийип кеткенин байкадым. Өзүмдүн баламды эмиссем да, Мухаммедти эмиссем да түгөнгөндөй түрү жок. Төөдөн кабар алганы кеткен күйөөм күүгүм кирип калганда кудуңдап кайтып келди. Анын айтуусунда төөнүн желини сүткө толуп чыгыптыр. Ошол күндөн тарта канча саасак да төөнүн сүтү түгөнгөн жок. Алып келген сүттү үй бүлөбүз менен чогуу ичтик. Курсак ток, кайгы жок болуп мемиреп уйкуга кеттик. Кудайга ант болсун. Менимче сен кут аарыган баланы алган окшойсуң, кемпир, деп улам кайталап күйөөмдүн кубанычын койнуна батпай турду. Эртеси кашан эшигиме минип чөлдөгү үйүбүзгө кайттык. Мурдалары артта калган эшегим топтогу бардык унаалардан озуп кетсе болобу? Тизгинде араң тартып бараттым. Бардыгы мага таң калышып, бул өзүңдүн мурунку эле эшегиңби? Деп улам сурашат ишенбегидей. Ар кандай ажайып көрүнүштөргө күбө болуп, сан миңге ойго чөмүлүп олтуруп үйгө кантип жеткенибизди да билбей калыптырбыз. Негизинен биз турган аймактын топурагы абдан шор.
жарытып эч нерсе деле чыкпаган такыр жер эле. Мухаммед биздин үйгө барганынан тарта үйүбүзгө кут киргени ачык эле көрүнүп турду. Талаага кеткен койлорубуз кечке маал желиндери тырсыйып, сүткө толуп келип жатты. Башкалардын койлору болсо сүт бермек тургай, тишке араң илинген куурай, шыбак сыяктуу бирдемелерди жылмаса да тойбой келишчү. Бардыгынын койлорунун желини какшап, сүтү соолуп калган кезде койлорубуздан чака-чака сүт алып жүрдүк. Силер эмне деген койчусуңар? Жандыктарды Халиманын чабаны жайган жерлерге жайбайсыңарбы? Деп койчулардан жемелегендер болду. Короодон чыккан кой эчки бир дем алда чыгып, бир жерге жайылып, күн батарда да бир убакта кайтып, анан сааганга келгенде алардын жандыктарына караганда биздин жандыктар алда канча көп сүт берип жатпайбы? Ичи ачышпай анан эмне кылсын? Азирети Мухаммед күн сайын торолуп, күн сайын өсүп жатканын баарыбызды таң калтырган. Бир айда 1 жашар баладай чоңойду. 1 жашка чыкканда бир кыйла көзгө көрүнүп калды. Кудай Тааланын буйругу менен бир топ жыл биздин колдо чоңойду. Анан өз энесине алып бардык. Менин күйөөм Азирет Аминадан өтүнүп көрдү. Мухаммед бизге өз уулубуздай болуп калды. Аны бизге эле бер, силер менен да катыштырып турабыз. Анын үстүнө Меккедеги коркунучтуу ыланынан кооптонуп турабыз. Ошол эле учурда анын арты менен келип жаткан берекеден куру калгыбыз келбей турду. Азирет Амина биздин өтүнүчүбүздү жерге таштагысы келбеди көрүнөт. Бир чети ылаңдан чочулабадыбы? Айтор кайра алып кетүүгө уруксат берди. Азирети Мухаммеддин бала чагы сүт энесинин колунда жүргөн кез эле күндөрдүн биринде эмчектеш карындашы Шайма экөө үйдөн кыйла обочо жерде оттоп жүргөн козулар тарап койноп кетишкен. Үйгө кайтып келишкен соң Халима Шайманы зекип калды. Күндүн ушул ысыгында баланы аптапка кактап эмне үчүн ал жакка бардың? Шайма ажайып окуяны мынтип баяндап берди. Энеке, бизге күндүн ысыгы зыян берген жок. Бир булут инимдин так төбөсүндө айланып жүрдү. Биз такай анын көлөкөсүндө ойнодук. Ошентип Азирети Мухаммед дагы 3 жылдай биздин колдо болду. Кээ-кээде биз да укмуш окуяларга күбө болуп жаттык. Ушул окуялардын айынан бала бир жамандыкка дуушар болуп калбагай эле деп коркуп жүрдүк. Акыры аман эсен энесине тапшыралы деп чечим кылып жолго чыктык. Меккеге жакындап келип, көп адамдар топтолуп турушупту. Көпчүлүктү аралап баратып, алаксып кетип баланы жоготуп алсак болобу? Меккенин калкы айран таң калып, бардыгы өспүрүмдү издей башташты. Айлананы бүт издеп эч жерден таба албай коюшту. Абдулмуталип Каабада дуба кылып жатты. Дал ошол учурда: "О калайык, көп камсана болбогула. Мухаммеддин Раббиси албетте бар. Аны зарыктырып жалгыз таштап койбойт, зыянга да учуратпайт" деген үндү уктук кайыптан. Абдулмуталип анын кайда экендигин айтып койчу мага. Берегүүн. Ал Тихама өрөөнүндө оң тараптагы дарактын жанында турат, деди кыска гана. Ушуну эле күтүп турган Абдулмуталип айтылган жака дароо жол тартты. Жетип барып айтылган дарактын жанынан небересин тапты. "Алдыңа кетейин садагам. Мен сенин чоң атаң Абдулмуталипмин", деп небересинин бооруна кысты. "Ал зат сени капилеттен адашканда таап, ак жолуна жылоолоп койбодубу?" Зуха сүрөсүнүн ушул 7-аяты жогорудагы окуяга ишарат кылаары тафсирде айтылган. Окуянын уландысын Азирети Халима мындайча баяндайт. Мухаммедди Аминага алып барганыбызда, баламды зарыгып жатып алып кеттиңер эле, эмнеге кайра алып келдиңер, деп сурады. Мен айттым: "Кудайга ант болсун, биз өз вазипабызды аткардык. Баланы ар кандай ажайып окуялар тооруп жатканын көрдүк. Ошол себептен кайра алып келгенге туура келди." Энеси кызыгып сурады: "Баламды тооруган эмне болгон окуя? Баарын төкпөй чачпай айтып бергилечи." Аминага болуп өткөн окуяларды бир-бирден айтып бердик. Энеси буга таң калган жок. Уулум төрөлүп жаткан кезде андай таң калыштуу далай окуялар болгон. Мындай нерселерден көп чочулай бербегиле. Алар төрөт учурундагы айрым ажайып абалдарды бизге айтып берди. Бир топко кобурашып чер жазган соң, жарыктык Амина эне бизге уруксат берди. "Кана эмесе, уулумду калтырыңыздар да журтуңуздарга кайтыңыздар. Жолоочунун жолдогусу жакшы эмеспи?" Халима дагы буларды айтты. Абдулмуталип мага эң сонун белектерди берип узатты. Айлыма баасы бычылгыс кымбат белектер менен кайтканым эч эсимден кетпейт. Мухаммед чоң атасынын жанында кала турган болгондо, болуп өткөндөрдү ага да айтып бердим. Улгайган адамдардын көңүлү назик болот эмеспи? Небересин кучагына басып көпкө ыйлады. Бир топтон кийин буларды айтты. "Халима, буйруса уулумдун атаң-таңкы таш жарып, зоболосу бийик дейт.
Мында шек жок. Ошол кезди көрсөм деп аябай арзуу кылам. Азирети пайгамбарыбыз эмчекшеш бир туугандарына өмүрү өткөнчө камкор мамиле жасаган. Таалайлуу Халиманы көрүп кала турган болсо, "Энекем, менин энекем" деп жан дили менен урмат-сый көрсөтүп, кементайын чечип жерге жайып отургузган соң, суранычы тилеги болсо дароо орундаткан. Күндөрдүн биринде Халима Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуу үчүн Меккеге келет. Ааламдардын сыймыгы ал кезде Азирети Хадича менен баш кошкон эле. Халиманы көңүлдөгүдөй сыйлап, жакшылап тосуп алышат. Анан Халима кургакчылык болгонун, ошол себептүү мал жандыктарды карылап калганын айтып, арызын билдирет. Жубайы менен кеңешкен соң, Азирети пайгамбарыбыз сүт энесинин алдына 40 кой жана унаа үчүн бир төө салып берет. Мекке шаары каратылган күн эле Алланын элчиси Аптах деген жерде жүргөн кезде Халиманын сиңдиси аны көрүп коюу үчүн келип калат. Пайгамбарга аттап ала келген тери баштыгында курут, май сыяктуу нерселери бар эле. Алланын элчиси эң башта андан сүт энесинин абалын сурайт. Анын көз жумганын укканда Азирети пайгамбарыбыздын көзүнө жаш тегерене түшөт. Үй бүлөнүн калган мүчөлөрүнүн амандыгын сурайт. Андан соң тайжесине кийит кийдирип, бир төө 200 дирхам күмүш акча берилишин буйрук кылат. Сүйүнүчү койнуна батпай айылына кайтып бараткан тайжеси: "Бала кезиңде абдан боорукер элең. Мына эми баралыңа келгенде күйүмдүү болуп жетилген турбайсыңбы?" деп коштошот. Көкүрөктүн ачылышы. 1-Шахрисадр. Көмүскө сырларды, руханий көрүнүштөрдү кабылдагыдай абалга келсин үчүн Алла Таала өзү акыркы элчисинин көкүрөгүнөн ачып, далай жолу жарып, ичин тазалап, бейпилдик, тынчтык, мээрим, ырайым, ыйман жана кемеңгерлик сыяктуу улуу касиеттерди жүрөгүнө толтурган. Бул окуя алгач ирет сүт энесинин колунда жүргөн кезде болуп өткөн. Бир адам Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан сураган: "Пайгамбарлыгыңыздын алгачкы аламаттары кандай болгон?" "Менин сүт энем Саад бин Бакир тукумунан болгон. Эмчектеш бир тууганым экөөбүз жандыктарды кайтарып жүргөн элек. Жаныбыздагы эч кандай азык деле калган эмес. Бир тууганыма: 'Сен энеме барып өзөк чалгаганга бир нерсе алып кел' дедим да өзүм мал кайтарып калдым. Арадан көп өтпөстөн ак кийимчен 2 периште келди. Бирөө шеригине үн катты. 'Ушулбу?' Шериги: 'Ооба.' Көз ачып жумганча жаныма жетип келишти да чалкаман жаткырышты. Кийимимди түрө салып көкүрөгүмдү жарып жиберип, жүрөгүмдү чыгарышты. Жүрөгүмдү да жарышты да ичинен уюган кан сымал 2 кара нерсени алып салышты. Бири экинчисине буйрду: 'Тез барып мага кардын суусун алып кел.' Алынып келинген суу менен жүрөгүмдү жуушту. 'Эми тынчтык менен бейпилдикти алып кел' деп шеригин кайра жөнөттү. Аларды жүрөгүмө жайгаштыргандан кийин жанындагы периштеге: 'Кан эмеси, көкүрөгүн жап, пайгамбарлыктын мөөрү менен мөөрлөп кой' деди. Жанымдагы периште жүрөгүмдү ордуна салгандан кийин пайгамбарлыктын мөөрү менен мөөрлөп койду. Тазалоо иши аяктаган соң келген жагына кайтышты. Алардан чындап коркуп калыптырмын. Үйгө барарым менен болуп өткөн окуяны сүт энеме айтып бердим. Кээ бир булактардын айтымында бул окуя анын 4 жашында болуп өткөн. Анас алейхиссалам: "Алланын элчисинин көкүрөгүндөгү ошол жаранын изин мен дайым көрчүмүн" деп калчу экен. Мединага болгон саякат жана Азирети Аминанын көз жумушу. Азирети Мухаммед 6 жашка келип калган. Азирети Амина уулун учкаштырып, Азирети Абдулланын мүрзөсүнө зыярат кылуу үчүн Мединага жол тартты. Амина атасынын күнү Умму Айманды жол шерик кылып ээрчитип алды. Кыйла күн жол жүрүп Мединага жетишти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 1 ай Мединада болуп, таякелеринин балдары менен оюндун кызыгына батып ойноду. Жада калса сууда сүзүүнү да ушул зыяратта үйрөндү. Ааламдардын асыл заты саллаллаху алейхи вассалам ошол күндөрүн төмөнкүчө эскерет. Үймөлөктөшкөн жөөттөр жаныма келишип, жалдырап мени карап тура беришер эле. Дагы бир күн жаныма бир жөөт келди. Астейдил карап турду. Бир топтон кийин кетип калды. Бир күнү жалгыз элем, жаныма басып келип: "Балакай, сенин атың ким?" деп сурады. "Атым Ахмат" дедим. Анан даалымды ачып көрүп: "Бул бала ушул үммөттүн пайгамбары" деди. Бул окуяны таекелеримден уккан энекем тынчсызданып, Меккеге кайтууга камыда баштады. Шашылыш жолго чыктык. Абуага жеткенде Амина эне капысыздан катуу ооруп көз жумду.
сөөгү ошол жерге жашырылды. Кайран эне 30 жаш курагында жараткандын буйругуна моюн сунуп кете берди. Көз жумаардан алдын нур жүздүү уулуна энелик мээрим менен тойбой карап, көпкө тиктеди. Анан уулун көкөрөгүнө басып мындай деди: Кудай Таалам сени пайдалуу инсан кылсын. Эгерде көргөн түшүм туура чыга турган болсо, улуу жана кудуреттүү Алла Таала сени адам баласына адал арамды айырмаганды үйрөтүүчү жол башчы кылып жөнөтөт. Алла Таала сени буттардан жана бутпарастыктан сактайт. Ар бир жан өлүмдү татат, жаңы эскирет, чоңойгон нерсе жок болот. Мен да көз жумамын, бирок түбөлүккө эсте калам. Анткени мен дүйнөгө таза перзентти алып келип, артыма кайрылуу эстелик таштап кетип баратам. Мына ушул акыйкаттарды жүрөктөн сезген акын Ариф Нихат Асия Азирет Аминага мындайча кайрылат: О абубада жаткан өлүү, гүл бакчаңда жайнап ачты, дүйнөнүн эң сулуу гүлү. Ошентип кичинекей Мухаммед энеден да ажырап, Умму Айманны караан тутуп Меккеге кайтты. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам баралына келгенде Умму Аймандан дайыма кабар алып, анын ала балын сурап турган. Жолугуп калганда ага эне деп кайрылган. Энемден кийинки энем, бул менин үйлөөмдөгү тирүү калгандардын эң акыркысы деген өндүү сөздөр менен анын көңүлүн алып, ар дайым сый-урмат көрсөткөн. Чоң атасы Абдулмуталиптин коргоосунда. Оболу атасынан андан соң энесинен айрылган сүйүктүү пайгамбарын Алла Таала кароосуз калтырбады. Куттуу жетимди чоң атасы өз бооруна басты. Балдарына арнабаган сүйүүсүн мээримин нур жүздүү небересине арнады. Абдулмуталип уктап жатканда же бөлмөсүндө өзү жалгыз калганда жанына эч ким кире алчу эмес. Чоң атасы уктап жатабы, жалгыз олтурабы Мухаммед үчүн айырмасы жок эле. Анын бөлмөсүндө каалагандай кирип чыгып эркин өстү. Каабанын көлөкөсүндө Абдулмуталипке таандык кийиз боло турган. Кадырлуу атага болгон урмат сыйдан улам ал орунга балдарынын эч кимиси отуруш эмес. Уулдары Абдулмуталиптин алдында тик турган болсо, Мухаммед алейхиссалам чоң атасынын ордундогунда беймарал отура алган. Аны тургузгусу келгендери Абдулмуталип: Тим койгула медеримди, Кудайга ант болсун, мунун атак даңкы бийик болот деп тыйып койгон жана жанына отургузуп алып далысын кашып берген. Нур жүздүү небересинин ар кандай таттуу жоруктары, сүйлөгөн сөздөрү чоң атанын тартыны даба, көңүлүнө жөлөк болгон. Ааламдарга элчи боло турган небереси дасторконго келмейинче, Абдулмуталип даамдан оз тийбей, неберемди алып келгиле жаныма деп буйрук берген дешет. Небересин тизесине отургузуп алып, тамактын эң таттуу жерин ага жедирген. Бир кездерде Меккеде абдан кургакчылык өкүм сүрө баштаган. Эл кыйынчылыктан кутулууну үмүт кылып, жаңгыр тилөө үчүн Абу Кубайс тоосуна жөнөшөт. Аламан калктын арасында 7 жаштагы небересинин жонуна мингизип Абдулмуталип дагы барат. Тоонун чокусуна чыккандардын бардыгы аксакалы жайкалган Абдулмуталиптин жанына катар тизилишет. Ааламдын асыл ардаган жонуна мингизген абалда Алла Таалага жалбарып дуба кылышат. Адамдар ордунан көп узай электе көк жарылгандай нөшөрлөп жамгыр төгүп ийет. Ошентип Мекке ойдуңу мээримге карк болуп толуп ташат. Кудай Тааланын эң сүйүктүү кулу Азирет Мухаммед 8 жашка келгенде бул жалгандагы аскер тиреги чоң атасы Абдулмуталип да дүйнө салып кете берди. Ушуну менен бардык убактылуу жана көрүнөө колдоолор аягына чыккандай көрүндү. Мындан кийин анын коргоочусу да, колдоочусу да, жада калса тарбиячысы да Алла Таала болуп калды. Азирети пайгамбардын жаштайынан ата-энесинен, чоң атасынан айрылып калышында көптөгөн хикматтары бар. Эгер алардын көзү тирүү болгондо, пайгамбарлыгына пайдубал болуп бере турган негиздери атасынан же чоң атасынан үйрөнгөн, ошолордун таалимин алган деген жалалар айтылмак беле, ким билет. Эң башкысы ушундай оор сыноолор аркылуу Алла Таала аны бышырып кемелине келтирген. Ата-энесинен жана чоң атасынан айрылган Мухаммед алейхиссалам доордун атадан балага үйрөтүлүп осуятталган үрп-адаттарына жана ырым-жарымдарына малынбастан Кудай Тааланы гана тарбиясын алган. Арине, Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деген: Мени Раббим тарбиялады жана тарбиямды эң сонун калыптады. Башка тарабынан назар сала турган болсок, ата-энесинен эрте ажыраса деле изге адеп ахлактуу болуп чыга келиши анын пайгамбарлыгынын таасын далили болуп саналат. Ары кыраакы, ары сергек,
ары сезимтал болуп жетилгени жана кынтыксыз тобокелчилик тапка келгени жетимдиктеги бир хикмат деп эсептесек болот. Азирети Мухаммед жаштайынан жетим өскөн, бой тартканда жана элчилик вазифаны баштаганда алсыз, күчсүз болгон, өтмө катар оор сыноолорду баштан кечирген. Ошол себептен баралына келгенден өмүрү өткөнчө кароосуздардын, жетимдердин жана алсыз жандардын камкору, көңүл тиреги болгон. Өзүнүн бир хадисинде мындай деген: "Мен өз жетимин же болбосо башкага таандык бир жетимди кармагымда алган адам менен бейиште мындай жакын болобуз" деп сөөмөйү менен ортоң колун көрсөткөн. Абасы Абу Талиптин коркоосунда. Абдулмуталлиб сыркоосу күчөп баратканда бир чети убакты саатынын жакындап калганын сезгенби Айтор уулдарын чакыртты. Айта турган аялуу керези бардай. Балдары топтолуп келгенде баарынын жүзүнө астейдил тиктеп сөз баштады. Кептин багыты Азирети Мухаммедти канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, калкалап калуу өңүтүнө кетти. Уулдарынын ичинен Зубайр жана Абу Талиб Мухаммеддин атасы Абдулла менен энелеш болгондуктан экөөнүн ортосуна чучукулак ташталды. Чучукулак Абу Талибке чыкты. Албетте, мындай дал келүүчүлүк жон жерден боло койбойт. Абаларынын арасынан пайгамбарыбызга Абу Талиб аруу бакыт жан тарткан боорукер киши болгон. Саналуу төөсүнөн башка эч кандай мал мүлкү жок болсо да, бала бакырасы көп, үй бүлөсү чоң эле. Бай адамдардан саналбаганы менен Курайшка кадыры сиңген, буйругу эки болбогон эл жакшыларынан болгон. Атасы Абдулмуталлиб сыңаруу оозуна ичимдик алган эмес. Абу Талиб инисинен калган жалгыз туяк үчүн жанын берүүгө да даяр эле. Аны өз балдарынан да өзгөчө жакшы көрчү. Аны жанына алып келмей нуктачу эмес. Эгер бир жакка чыга турган болсо, аны кошо ала барчу. Эң кызыгы, Абу Талибтин бала чакасы Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дастаркондо жок кезде такыр тойчу эмес. Же тез эле курсактары ачып кеткен. Аны саллаллаху алейхи вассалам менен бир дастарконго отурушканда гана анын берекеси менен тез эле тоюп калышкан. Тамактары да артып калчу. Бир кишиге жете турган сүттөн эң оболу куттуу жетим ооз тийген. Ошондо гана калган үй бүлө мүчөлөрү тойгончо ичсе да, сүт түгөнчө эмес. Ошондуктан Абу Талиб бала чакасы дастарконго келген чакта "Токтой тургула, менин балам келсин, анан баштайбыз" деп эскертип турган. Абу Талибтин зайыбы Фатима эне абдан адамгерчиликтүү жана кең пейил аял болгон. Исламды кабыл кылып, дин үчүн Мединага көчүп барган экинчи апасынан Азирети пайгамбарыбыз бат-бат кабар алып, кээде анын үйүндө куш уйку салар эле. Фатима көз жумганда Алланын элчисинин акактай болгон көздөрүнөн жаш куюлган. "Бүгүн менин энем дүйнө салды" деп өз көйнөгүн ага кепин кылып берген. Жаназасын өзү окуган соң кабырына бир саам узанып жаткан. Бул иштин сырын сурагандарга миттеп жооп берген. Абу Талибтен кийин бул аял жасаган жакшылыкты мага эч бир адам жасаган эмес. Акыретте бейиштин кийимин кийсин үчүн көйнөгүмдү ага кепин кылдым. Кабырында жылуулук болсун үчүн бир саам жаттым. Азирети пайгамбарыбыз кайгысын тең бөлүшүү үчүн кайрат айткандарга мындай деген: "Ал мага энемден кийин эне болгон. Өз балдарынын курсагы ачып, сумсайып турган кезде да эң оболу менин курсагымды тойгузуп, чачымды тарап, гүлдүн майын сүртүп турган. Ал менин энем эле." Андан соң Фатима энеси үчүн минтип дуба кылган. "Алла сени кечирсин жана жакшылыгы менен сыйласын. Энеке, Алла Таала сага мээримин төксүн. Сен мага энемден кийин эне болдуң. Өзүң жебей мага жегиздиң, өзүң кийбей мага кийгиздиң. Эң таттуу неаматтарды мага таттырып, өз напсиңди куру калтыргансың. Мына ушулардын баарын Алланын ыраазычылыгы жана акыреттеги бейиш үчүн жасайт элең.